Мен Москвада иштейм. Ушу экинчи жолу келишим Москвага. Бирок эч эле ишим жүрүшпөй жатат. Аны көрүп мен эзилип кетип жатам. Эмне кылсам болот? Ишти жүрүшкөнгө турган истигфарды көбөйтүңүз. Факултустагфиру роббакум иннаху кана гаффара. Юрсил сама алейкум мидрара ва юмдидкум би амвали ва банин. Истигфардын касиети ушул: күнөөңүз кечирилет, асмандан нөшөрлөп жамгыр жайт, бала чакаңыз көбөйөт, мал мүлкүңүз көбөйөт. Мал мүлкүңүзгө ишиңиз береке истигфарда. Алладан кечирим сурап, эртең менен туруп, мээнет кылыңыз, кыжалат болбоңуз, арам жакка баспаңыз, исрап кылбаңыз. Иншалла табасыз. Жакшы эле болот. Болбой атабы, Кыргызстанга келиң, азыр иштен көп неме жок. Иштей турган киши жок Кыргызстанда азыр. Кыргызстан азыр иштете турганга өтүп калышты. Элдер азыр ана Кыргызстанда иш жок деп эле четке кетип атышат. Жок. Кыргызстанда иш бар, эмнеге жок? Кыргызстан азыр башкалар иштетип атпайбы? Эгер бир инсандын апасы төлгөчү болсо, бала кандай таасири тиет? Так, эгер төлгөчү каза болсо, ага Кур'ан багыштап дуа кылса болобу? Эми тоба истигфар кылсын, ага дуа багыштап мусулман болсо эле болот. Күнөөкөр эми, күнөөкөр. Бирок балага таасири эми кандай? Баланын таасири тиет, тийбей койбойт. Бирок сиз ашан тарбия кылыңыз да.